Ассаламу алейкум, ардактуу кадырлуу замандаштар. Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама YouTube каналы. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү чыгарылышта биз сиздерге 30 адыр тараптагы жаңы Будалык айылында сатыла турган жери теп-тегиз болгон 6 сотук жер тилкесин тартып көргөзүп түшүндүрүп бермекчибиз. Аны эмесе жакшылап назар салып туруңуздар. Биринчиден мен сиздерге адресин түшүндүрүп берейин. Азыркы учурда мен 30 адыр тараптагы жаңы Будалык айылынын киребешинде турам. Бул жака түз келе турган болсоңуздар, жаңы Будалык айыл болуп калат. Бул жака кантип келем десеңиздер, Фуркаттагы тыны билесиздер. Эгерде сиздер шар тараптан келген болсоңуздар, Фуркаттагы тыдан 30 адыр тарапты көздөй жолго чыгасыздар дагы. Учкун айылынын светофорунан сиздер оң тарапка бурулуп, бул жака карап түз келип атсаңыздар, мына ушул жерде 4 көчө турат. Бул жакта Жош айылынын маркети турат. Андан бир аз эле өтсөңүздөр, бул жер 4 көчө болуп калат. Ушул 4 көчөдөн сиздер сол тарапка бурулуп, түз кирип барсаңыздар, канал бар. Каналдан өтүп эле сол тарапка бурулсаңыздар, ошол жак жаңы Будалык айылы болуп эсептелет. Андыктан сиздер түз ичкерге киресиздер дагы, каналдан өтүп, сол тараптагы жаңы Будалык айылына кирип, ичкерге түз кирип барсаңыздар, жолдун оң тарабында 8-көчөнү көрөсүздөр. Ошол 8-көчөгө кирип бара бериңиздер, ошол жактан дагы сиздерге толук маалымат беребиз. Ал эми кааласаңыздар, сиздер мына ушул Мады тараптан дагы келсеңиздер болот. Бул жол менен түз кете турган болсоңуздар, Мады тарапка карап чыгып кетесиздер. Ана жүрүңүздөр, анда эмесе мына ушул көчөгө кирип бара бериңиздер, мен түшүндүргөн адрес боюнча. Мына ардактуу кымбаттуу замандаштар, мен жанагы көрсөткөн главный жол менен сиздер түз каналды бойлоп түз келе бересиздер. Келип атканыңыздарда ошол эле жолдун сол тарабында мына ушул 8-көчө жайгашкан. Андыктан сиздер мына ушул сол тараптагы 8-көчөгө киресиздер да, түз кирип келгениңиздерде мына ушул жолдун оң тарабында сатыла турган, жолдун боюнда сатыла турган 6 сотук жер тилкеси жайгашкан. Азыр сиздерге ушул сатыла турган 6 сотук жер тилкесин тартып, көргөзүп, түшүндүрүп, бүт бардык маалыматын алып бермекчибиз. Назар салып туруңуздар, ушул жердин эси менин жанында. Кандай эже? Жакшы, рахмат. Ден соолук иштер жакшыбы? Шүгүр, рахмат сонун. Сатыкка койдуңуздар жерди? Ооба, сатыкка койдум. Жакшы. Жери 6 сотук экен, 6 сотук. 4 тарабы тең мына ушундай темир тосмолор менен тосулган экен, Ооба. Жакшы. Кандай условиялар бар? Эмне бар, эмне жок? Условия болгондо мына свет турат, прожектор бардыгы коюлган, свет бар, суу келген. Мектеп жакын, жашыл неменин жанында мектеп бар, бирок али түшө элек. Жакшы. Садик бардыгы бар. 4 тарабы тең мына ушундай темир тосмол менен тосулган экен. Условиясын айтып атат, бул жакта жердин эси суу бар экен. Бул жакта арыктан агат дедиңиз, Ооба, неде чоң каналда суу бар. Бул жакта, Ооба. Бул жакта канал бар экен. Кааласаңыздар бул жакка Тазасы бар, анда эшиктин астына кранка келген. Кранка келген, Бул жакка ошол сымал кылып бул жакка чыгарып алса болобу же ошол жактан ташыш керекпи? Жок, эми өзүнүн немеси да. Кичине акча кетирип чыгарып алса болот, Жакшы. Акча кетирип бул жакка бул жакта коңшулар да ошондой үйдүн ичине сыртына чыгарып алган экен. Өзүңүздөр да бул жерди сатып алган болсоңуздар, ушул жердин ичине суу чыгарып алсаңыздар болот кран аркылуу. Жакшы, суу свет бар экен. Бала бакча, мектеп проблемалар кандай болуп калат, Бала бакча азыр мектептери бар, бала бакча деле бар. Бардыгы эле бар. Ушул эле көчөдө ушул айылда бар. Жакшы. Проблема болбойт экен, Жок. Жакшы. Бул жакта жерин дагы көрүп атасыздар, шербен төгүлгөн экен. Негизи жакшы, көчөсү дагы сонун экен. Документ кимдин атында, эжеке? Документ менин атымда. Жакшы. Баасын канча деп атасыз? 1 миллион 200 деп атам. Бул жакка өтүп дагы маалымат берип коелу. 1 миллион 200. Ооба. Сразу эле сомго айтып атасыз, Сомго эле айтып атам. Жакшы. 1 миллион 200 сом экен. Кеми болобу анан? Болот. Сүйлөшөбүз. Түшүрүп берем бир аз. Кеми болот, Ооба. Обмен жолдору барбы? Жок. Только наличка? Наличка эле. Нак акчага деп атасыз, Ооба. Жакшы. 6 сотук жер болсо, узун турасын билесизби? Бир болжол менен 25 ке 30 болсо керек, Ошондой болуш керек, билбейм да мен. Эми толук маалыматты документим турат колумда. Кызыл китеби бар? Бар. Кызыл китеп даяр. Жакшы. Маршруттук каттамдар кандай болуп калат, эжеке? Маршрут келет, ана жерге чейин маршрут келет, 161 деген. Кайсыл жерге чейин? Ана бачок турат. Ушул көчө менен өтөбү? Жок, будан өтпөйт. Ана жактан келет, бирок ошол ананын баш жагында немеси бар. Конечкасы. Конечкасы, жакшы. Мына ардактуу замандаштар, мектеп, бала бакча сиздерде проблема болбойт экен. Маршруттук каттамдары бар дейт. 161 номердеги маршрут келет деп атасыз, 161 номердеги маршрут келет экен. Жакшы. Баасы 1 миллион 200 миң сом. 6 сотук жер тилкеси. Теп-тегиз жер экен, суу свет бар экен. Шагыл таш түшкөн. Бүт бардыгы калат да? Ооба, бүт бардыгы калат. Жакшы.
3 машина шагыл, 1 машина таш түшкөн. Жакшы. Болуп тур эжеке, анда ийгилик, жакшы сатып алыңыздар, Рахмат. Мына ардактуу замандаштар, мен сиздерге сатыла турган жери теп-тегиз болгон 6 сотук жер тилкесин тартып көргөзүп түшүндүрүп бердим. Бул жакта көрүп атасыздар, чек аралар такталган, 4 тарабы тең тосулган. Бул жакта шагыл, таштар бүт барды сиздерге калат экен. Бул жакта бир 200 метр аралыкта өзүнүн каналы бар экен. Бул жакта жердин эси айтып атат. Жолун да көрдүңүздөр, шербен төгүлгөн, жакшы. Мектеп, бала бакча дагы мына ушул эле жакта экен, жакын эле экен. Маршруттук каттамдар болсо 161 номердеги маршрут келет экен. Болжол менен бир 200 метр өйдө жакта ошол маршрутканын конечкасы жайгашкан экен. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, дагы бир маалымат айта кетейли. Мына ушул айылда Кудай буйруса аэропорт курулат экен. Өзүңүздөр дагы угуп атсаңыздар керек, билсеңиздер керек. 30 адыр тарапка аэропорт түшөт. Ушуну дагы эске алыңыздар. Баасы 1 миллион 200 миң кеми болот. Анда эмесе кимиңиздерге ушул жер жаккан болсо, бул жакта мен жердин эсин номерин белгилеп коем. Өзүңүздөр чалып сүйлөшүп, мына ушул жерге дагы келип, толук маалымат алып кетсеңиздер болот. Анда эмесе урматтуу көрүүчүлөр, мен бул чыгарылышты жыйынтыктайм. Баарыңыздарга ушундай жакшы үйлөр, жерлер насип эткен болсун. Сак саламатта калыңыздар. Көрүшкөнчө жакшы туруңуздар.